Assalamu alaikum, hurmattуу, kayrımdуу kırgız elim. Allah'ın yolda kılgan kömöңөр, jardamlar olsun inşallah. Allah'dan kaytar, bizden kaytmasa da. Birinci baylık densoluk degendi söz türdө bilişibиz керек экен. Eşikte baldar oyun salıp oynap жүрсө kaytap kalan. Бул бичара тарат алып келип Урматтуу туугандар, мына Мусабайды баарыбыз көргөндөй эле сыздап турат. Ар бирибиз эле мындай ден соолугубуз Кудай Таала жараткандай эле түп-түз болуп, ар бири өз ордунда болушун каалайбыз. Бuyakta biz sizde oylayız. Assalamu alaikum, hurmattуу, kayrımdуу kırgız elim. Kayradan sizler menen men Turганбай Памири. Бүгүн мен Кара-Балта шаарында турам. Кара-Балта шаары Жайыл району. Эркин Алыбаев көчөсү 8-үйдү сиздерге айтып бермекмин. Биринчиден эле көрүп тургандай бул жакта бир памирлик кыргыз Абдували деген акебиз турат. Бул үйдү көрүп туруп эле ошол белек берген байкеге биринчиден ыраазычылык билдирип кетким келди. Ал байкебиздин аты Кылычбек экен. Мындан бир 5 жыл мурун ушул үйдү ушул Абдували ака Памирден келиптир деп өз жеке каражатынан ушул үйдү белек берип олтурат. Эми негизги темабызга келсек, өткөндө Кандыгүл деген 10 жаштагы кызды чыгарганбыз. Каражат топтолду. Барыңыздардан Алла ыраазы болсун. Буйруса 2-3 күн ичинде отчетун чыгарам. Жок болуп кетти, эмне болуп кетти деп таң калсаңыздар керек. Албетте биз бирөөнүн акысын, бирөө ортомчулук эч кандай нерсе жок. Аны сөзсүз түрдө сиздерге чыгарабыз. Кандыгүл азыркы учурда Афганистандын Кабул борбор шаарында ооруканада жатып атат. Дагы да маалымат берип кетебиз. Бул жакта сиздерге айтып кете турган бала 13 жаштагы Мусабай деген. Ал 8 жашынан бери сколиоз, ошол муундун өсүүсү, даалы жагы жана төш жагы мындай өсүп кеткен. Сиздер аягында, видеонун аягында көрсөңүздөр болот. Ооруп келет, мындайча айтканда жатканда оң жагы менен жатып, мектепке барганда сумкасын албай, жөө басса да алысыраак басканда ооруп, кыйналып, дем ала албай, аябай оор абалда ооруп келет. Үй бүлөлүк шарты боюнча бул жак үйдү бирөө белекке берген. Өздөрү күнүмдүк жашоо тиричилик менен тамак ашына гана каражаттап жан кечиришет. Ал эми бул Мусабайдын Бишкектен текшерүүдөн, операциядан башка бир маалыматтарга, врачтардын айтымы боюнча Индияга операцияга барыш керек экен. Кыргызстанда эч кандай мүмкүнчүлүк жок дейт. Индиядан биз билишибиз боюнча $20,000 операциясына деп чыгарыптыр. Ал эми жеке каражаты барып жатып, билет жана башка нерселерине өзүнчө каражат кетет экен. Ошондуктан сиздерге кайрылып кетебиз. Ушул Мусабай бир тууганыбызга жардам берели. Колубуздан келишинче төмөндө реквизиттер жазылат. Ошого ар бирибиз салым кошуп кетели. Азыр эмесе Мусабайдын өзү менен учурашалы. Assalamu alaikum. Кандайсың, жакшыбы? Жакшы отурасыңбы? Жакшы келдиңиз. Жакшы буйрса. Кандайсың? Жакшы. Мектепке барып атасыңбы? Барып атам. Канчанчы класс болдуң? 6 класс, Жакшы. Биз ошол бүгүн мына көрүп тургандай эле бул Мусабай 13 жашта, мына төш жагы, даалы жагы өсүп кеткен. Аябай оор абалда, мына өзү деле көрүп тургандай эле жаш, 5 вакыт намазын окуйт, такыба, Аллахка жүрөгү менен, тили менен ар дайым зикир кылып турган балакай. Ошондуктан сиздерден суранып кетебиз, ар бириңиздер колуңуздардан келишинче жардам бериңиздер. Сиздердин жардамыңыздарга муктаж бүгүнкү күндө Мусабай. Буюрса Индияга сапары ошол каражат топтолсо эле Индияга барып дарыланат экен. Башка документи бардыгы туураланып, даяр болгон ошол каражатка такалып турат. Эгерде ошол бир мусулмандын, бир адамдын айыгып кетүүсүнө каражат эле маселе болгон болсо, анда ар бирибиз колубуздан келишинче жардамды аябайлы бир мусулмандын айыгып кетишине себепчи бололу. Садака берели, садака ар баледен тосот. Урматтуу туугандар, анда эмесе үйүнө кирип, үй бүлөсү менен учурашалы. Жүрүңүз Мусабай. Мынакей урматтуу туугандар, Мусабайдын үйү үй шарты боюнча ушундай 3 бөлмөлүү, 4 бөлмөлүү үй экен.
Мусабайдын үй бүлөсү аябай чоң. Канча бир тууган эле? 9 бир тууган. Үйүндө атасы менен апасы, апасын жана видеонун аягында айтып кеттик. Ал дагы инвалид, ооруп келет. Үй бүлөсү чоң. Чындыгында Мусабайга ар бирибиз жардам беришибиз керек. Мусабай ар бирибиздин бир тууганыбыз. Урматтуу кыргыз элим, мына азыр Мусабайдын үй бүлөсүнө келдик. Бул жакта атасы, эжеси жана апасы, анан Мусабай өзү, Мусабайдын улуу байкеси Рамазан байкеси олтурат. Мусабай бул мууну өсүп кеткен, сколиоз деп айтылат экен. Ошол даалы жагы жана төш жагы өсүп кеткен. Азыр сиздерге чечиндирип дагы көрсөтөбүз. 8 жаштан бери баштап ушул оорусу билине баштаган. Ошол 8 жаштан бери азыр 13 жашта экен, кыйналып, ооруп, жатканда туурасынан оң жак капталы менен же сол жак капталы менен ушундай жатып, мектепке барганда дагы кыйналып, сумкасын албай, басканда, жөө басканда кыйналат экен. Бунун өзүнүн айтымы боюнча, ал эми ооруну ооруган адам гана сезе билет. Башка адамдар таза жүргөндө, жакшы жүргөндө эч нерсени билбейбиз. Ошондуктан бүгүн дагы сиздерге кайрылып кетип атабыз. Бүгүн дагы кайрымдуу кыргыз эли менен ушул Мусабайдын айыгып кетишине, ушунун бир башка балдардай эле чуркап ойноп, жакшынакай мектепке барышына, ата-энесинин алдында мындайча айтканда ден соолугу чың болуп, жаркырап кызмат кылышына, ошол биздин катарыбызда ойноп күлүп жүрүшүнө ушу сиздердин жардамыңыздар керек. Албетте шифа берүүчү, айыктыруучу бул Алла Таала. Биз болгону аракет кылабыз, биздин колубуздан эч нерсе келбейт. Ар бириңиздердин салымыңыздар Мусабай үчүн болгон болсун. Мусабай бул оору менен азыр өзү дагы кенен айтып берет. Өзүң жөнүндө азыр бир аз кенен айтып кетсең. Качантан бери ооруду, анан ооруганда кандай кыйналасың? Өзүң жөнүндө бир аз айтып кетсең. Жакшы. Мен 4-класс болгондо жакшы эле барып жүргөнбүз ушуга чейин. Анан 5-класс болгондо ошо билине баштады. Ушундай кыйналып, ушундай сөөктөр, омурткаларым ооруп, сумкаларды көтөрүп, ушу барыш кыйын болду. Анан кийин ушу жолдо кичине дем алып, ушинтип мектепке барып жүрдүк. Анан кийин ушу 6-класс болгондо көп эле ооруп баштады. Ушу үйдө 1-2 күн калып, ошентип анан кийин ошентип жүрүп мектепти окуп атабыз азыр деле. Ошо сөөктөрүм көп ооруйт, анан көп алыс жактарга бара албайм. Ушу жумаларга барганда ушундай дем алабыз. Ушу алыс жакка көп бара албайм да, омурткаларым ооруйт. Анан үйгө келгенде кичине эс алыш керек. Эс алып анан ушу массаж кылат. Анан массаж кылгандан кийин кичине жакшы болот да. Ошо омурткаларым ооруйт. Мен ушу кичинекей кезимде кичине болчу, анан чоңоюп баштаган, чоңой баштаганда чыккан да. Ошодон бери ошо сколиоз оорусу менен ооруйбуз. Ошого кол сунуп коюңуздарды суранам. Көп түкүрсө көл болот дегендей, ошо урматтуу кыргыз туугандарым, ошого кол сунуп коюңуздарды суранам. Ошол үчүн биз Аллахтан үмүт кылабыз. Аллах Таала шифа берүүчү Аллах Таала, шайтан үмүтсүз дейт. Ошо үмүт кылабыз. Биз шифа берүүчү Аллах Субхана Таала ошого себепкер болуп калыңыздарды суранам. Мусабайдын оорусу боюнча дагы Индияга чыккандан кийин албетте биз Индиянын атын эле укканбыз. Ал кандай шаар, кандай нерсе экенин биз өмүрүбүздө билбейбиз. Кыргызстанга эле биринчи жолу келип атсак, анан ошол изилдеп интернет желесинен карап туруп ушул Кайрымдуу Бол фондун угуп, ошого түзмө-түз барып, офисине чейин барып, Азамат Байматов деген байке ошо Кайрымдуу Бол фонддун негиздөөчүсү. Ошого кайрылдык. Азыркы учурда карап көрсөк, каражат топтолгондон кийин, жибергенден кийин дагы алдамчылык, кандай жерге барып калат, буга кандай ишенсек болот, ушундай нерселер көп болгон экен да. Азамат Байматов байкебиз ошол Индия менен түзмө-түз байланышып, ошол жактагы врачтар менен тааныш экен, ошол жактагы оорукана менен тааныш экен. Ушу Азамат байкебизге кайрылып, ушул жакка Мусабайды негизи ушул аркылуу жөнөтө турган болдук. Азыр бизде каражат эле топтолгон болсо, биздин башка документтерибиз даяр. Биз кеткенге даярбыз да. Ошондуктан ошо каражат маселесин эртерээк чогултуп сиздерден сурайбыз. Бул жакта ошол мына документтери врачтар жазып берген. Ушул ооруду деген анан могул кагаздары да, мына сүрөттөрү. Ошол дагысын кандай өскөнү, могу бир эле бул эки неме менен операция болот экен да, негизи врачтардын айтымы боюнчачы. Даалы жагынан анан эки этап менен да. Могу төш жагынан да өсүп кеткен да эки жакка. Ушундай, өзүңүздөр көргөндөй. Анан азыр эми
Бул нерсебиз жөн эле болбош үчүн Мусабайдын өзүн дагы кийимченен бар бир билинбейт да сырттан. Мусабай өзү кийимин чечип дагы бизге көрсөтүп берсин. Негизи ичинен көргөндө баарыңыздардын жүрөгүңүздөр сыздаш керек, баарыңыздар жардам беришиңиздер керек. Мусабай, сен кийимин чечип бир көрсөтүп неме кылсаң? Мынакей урматтуу достор, өзүңүздөр көрүп тургандай эле, мына даалы жак, могу сол жак мөрү тарап мындай чыгып өскөн. Ал эми бул жак болсо, сен оң каптал менен жатам дедиң көбүнчө. Жатканда да оң каптал менен жатат экен. Сумка сыныш кайдан кыйын? Мыяка кантип сумка сынсын? Оройт да, жөөдө басканда кыйналат да, көп узун жолго баса албайт. Могу төш жагынан деле, могу тамакка чейин эле жетип кеткен, биягы киндикке чейин жеткен да. Мына каптал жагы деле могу ягынан тээп чыккан да, мындайча айтканда. Оорусу аябай эле күчөп кеткен. Андыктени бул бир туугандарыбыз буга чейин деле кайрылбаган жерлери калбады, эч кандай жыйынтык болбоптур, эч ким эч кандай жооп деле бербептир. Анан ушу 4-5 жыл өтүп кетиптир да. Бирок азыр деле кеч эмес деп ойлойбуз. Буюрса сиздердин жардамыңыздар менен, буюрса Мусабай айыгып кетет деген ишеничтебиз. Мынакей мону тартып койсоңуздармы, айланасын муну. Төшүңдү деле көрсөтүп неме кылып койсоң. Мусабай азыр учурда 13 жашта да. 5-классбы? 6 класс азыр. Эң өзгөчөлүк нерсеси бул жүрөгүндө жана тилинде ар дайым Аллахты сүйлөйт, жана 5 убак намазды үйдө эмес мечитке каттап намаз окуйт, кыйналып ооруп атса дагы жаратканга жакын адам албетте шифасын дагы берет. Үмүтүбүз чоң. Ушундай жаш кичинекей Мусабайга ар бирибиз жардам сулалы. Кайдыгер карап олтурбайлы, 5 сом, 10 сом, 20 сом, 1000 сом, 5000 сом болсо деле төмөнкү Мусабайдын өзүнүн реквизиттери өзүнө сөзсүз түрдө жетилет, ортолуктан эч кандай ортомчулук болбойт, өзүнө гана которулат, өзүнө чыкканда отчетун беребиз. Канча эртерээк болгон болсо Мусабайдын Индияга барып операция болушуна ошончо эртерээк айыгышына жардам болот эле. Ошондуктан акчалай жардам бериңиздер, же болбосо ушул видеонун маалыматты таратыңыздар. Ар бириңиздерден чын дилибизден суранып кетебиз. Жардамга Мусабай азыркы күндө өтө муктаж. Үй бүлөсүндө азыр атасынан дагы бир аз интервью алалы. Мусабай жөнүндө атасы албетте апасы жакшы билет. Кичигеде анан чоңойо, жаңы жашы чоңойгон сайын чоңойо азыр анан чоңоюп кетти. Ушундай болуп, төшүнү көрдүңөр, дал ортосуну көрдүңөр. Ana şunday olup kaldı, vallahi bir kere mektepke jakşı ele barıp keledi de kийинки анан ого деле бара албай калды. Анан bir kere маршрутка салып берип, bir kere акчасын берип чүгөрдүк. Ого деле анан бара албай ошентип анан кыйналып бүгүнкү күнү отурат. Көрдүңөр, обал Кудай экинчи эл журттан үмүт кылып, чалып мына бүгүнкү күнү келип отурасыңар. Алла силерден ham разы болсун. Алла элден ham разы болсун. Алланын жолунда кылган көмөгүңөр, жардамыңар болсун. Иншалла Алладан кайтат. Bizden kayıtmasa da şu balага jardamыңар болуп, şunun келечеги бар, bir сакайып, şul kalabı eşikte baldar oyun salıp oynap жүрсө тайтап бурун кылып. Бул бичара тарат алып келип намаз окуп ыйлайт. Буякта биз сиз да ыйлайбыз. Farzand деген шундай ширин экен бала деген. Ал Кудайдан экинчи эл журттан үмүт кылып бүгүнкү күнү турупбуз. Индияга неме акчасы да күчтүү болду, $23,000. Жаңы жасқа келген путқа тура элекпиз. Айлабыз кетип элге кайрылдык. Абал Кудай экинчи элден үмүт кылып. Рахмат ар бириңиздер. Рахмат ыйлабаңыздар. Албетте баланын жүрөгүндөгү дартын бул ата-эне билет, ата-эне албетте сыздайт. Бул жакта көргөндөй эле Памирлик кыргыз, өзүм дагы Памирден келген кыргыз, бул жактагы Памирден келген бир туугандар. Бул жак үй дагы бир жакшы инсан белекке берген, өздөрүнүн азыр жашоо тиричилиги ошол күнүмдүк тамак ашына эле тапкан каражат бар, чындыгында муктаж, эч кандай бир мындай башка бир нерседен сурап аткан жок, муктаж болгондуктан сиздерге кайрылып атат. Ошондуктан кайдыгер карап олтурбай, ар бирибиз ушу видеону көргөн болсок, жардам берели. Азыр эжесинен дагы бир аз сүйлөп интервью алсак. Рахмат балдарым үчүн. Бизге жардам берсиңер. Ушул ооруп калган бала канча вакытынан бир жакка ооруп жүрөт анан. Бизге жардам кылсаңар анан көп жакшы болот эди анан. Ыйлабаңыздар. Анан бул жакта азыр апасы жанында олтурат.
Апасы дагы ушу баласы ооругандан бери ошого чейин ушундай дартын көрүп жүрүп, мурун жакшынакай эле кадимкидей биз сыяктуу эле сүйлөйт эле, иш жумуштарын кылат эле. Андан кийин ошол бир жак жаны иштебей калып, бир жак колу, бир жак буту жана ошонун нерсеси менен ооруп, анан тили дагы сүйлөй албай, азыркы учурда эч нерсе сүйлөй албайт. Кулагы угат, көзү көрөт, ошо олтура берет, эч кандай нерсени өзү сүйлөй албайт. Эми бала экен, баласын көрүп туруп, жүрөгү сыздап ыйлайт, сүйлөйүн дейт, бир нерсе сүйлөй албайт. Ушундай оору менен апасы дагы чалдыгып келет. Албетте апасыга деле чукул учурда буга деле жардам керек. Албетте эле биз Мусабай эмес, апасына да буюрса эмне оору экенин далилдеп чыгып, жардам беребиз. Каражат дагы көбүрөөк керек. Ошондуктан ар бириңиздерден жардам күтөбүз. Азыр бул жакта байкеси бул жакта эми бир аз ошо биякты билген, шаарды билген ошол байкескен бир аз чуркап, документтерин даяр болду, загранпаспорт тияк биякка чуркаган ошол Рамазан деген байкеси ушул да бир аз сүйлөп кетсин. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бизди ошол тынчсыздандырып, жүрөгүбүздү ооруткан ошол Мусабай инибиз бул болсо ушул ооруп кыйналган сайын апам өтө сыздап ыйлайт эле. Балам, сен айыгып кетсең жакшы болот эле деп ушу баланы ар бир көргөндө ыйлап жүрүп апам ошол ой менен, ошол пикир менен апам ушу инвалид болуп калды. Апам тилден калды. Апам ойлонуп жүрүшүндө мен айтат болчумун, апеке ойлонбогун. Кудайым берет, Кудайым буйруса жакшы болот деп ушинтип келип, мына азыр ошол сиз менен жолугуп, буйруса мына Индистан мамлекетине алып барганга буйруса аракет жасап атабыз. Урматтуу кыргыз элим, көп бириксе көл болот. Баардыгыңыздар жардам бериңиздер, сиздерден суранам. Жана ошондой эле мен бир нерсеге ыраазымын. Анткени Афганистанда биз башка өлкөдө, башка мамлекетте жашаган менен бул жакта өз кыргызыбыз, өз мекенибиз, жана ошондой эле Садыр агадай биздин жакшы бир инсан, президентибиз бар. Урматтуу Садыр Жафаров агабыз, сизге дагы мен суранат элем, ушул бизге кайдыгер карабай кол сунуңуз, жардам бериңиз. Апам инвалид, апамдын да тили жок, апам да ушундай оору менен чалдыгып, ушул баланы ойлоп жүрүп ушундай болду. Мына апам да ар бирибизди ушул бала кыйнап келатат ушул күнгө чейин. Биздин өзүбүздүн колдо каражатыбыз жоктуктан ошол жардамга муктаж болуп турган учур. Ошондуктан келиңиздер, урматтуу кыргыз элим, Аллахтын ыраазы үчүн колуңуздан келген жардамды бериңиздер. Урматтуу туугандар, мына Мусабайдын негизги немесин көрдүңүздөр, эч кандай барыбыз көргөндөй эле сыздап турат. Ар бирибиз эле мындай ден соолугубуз Кудай таала жараткандай эле түп-түз болуп, ар бири өз ордунда болушун каалайбыз. Мындайча кенен жүрүшүбүздү каалайбыз. Жана биринчи байлык ден соолук дегенди сөзсүз түрдө билишибиз керек экен. Ар бир адам ден соолугунун кадырын ушундай жарандардан, ушундай ооругандардан көрүп мотивация алыш керек. Ошон үчүн ден соолугуңуздардын кадырын билиңиздер. Ден соолук бар кезде барктап калалы. Анан Мусабайга кантип каражат которобуз, Россиядан кантип которобуз, башка мамлекеттен кантип которобуз дегендерге азыркы учурда заман өнүккөн. Төмөнкү реквизит, М-банк, Элкарт, Элсом, Баланс, Оденги жана Россиядан которгондорго төмөнкү карталарга дагы которсок болот. Зивер карта Россияныкы бар, оңой жол менен. Албетте ар бир сомун, ар бир сиздер которгонду отчет берип, аягында чыгарып, Мусабайды Индияга жибергенге чейин биз видеолорун сиздерге көрсөтүп турабыз. Көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Şu kırgılezimizden ümit kılıp, bugün günü mana şu arzunuzda aytıp, sizge çalıp, siz gelip oturasız. Sizden hem Allah razı olsun, yardım kılgan bütün kırgız eli tuğanımız olsa, Allah Teala ahiretlerinden bersin, dünyaları vakti olsun, büyülülerinden aman olsun, Kuday Teala jakşılığı yaşa versin, uzun ömür götürsünler. Allah Teala'dan tileyiz, elin 5 vakit namaz kılda dua kılıp, her kim bizge yardım kılgan olsa. Amin. Allahu Ekber.